Солтонкулдун өз баягы көп сүйлөбөй, сүйлөсө орунду сүйлөгөн үчүн, баягы оюнда бар, колунда бар үчүн, керек болсо ормондо сүйлөгөн да. Жанагы сиз айткандай ормон Солтонкул келеди дегенде 1-2 күн кабыл албай коет. Атайын кабыл албай коюп, анан тышка чыкканда жанагы бу Мусталый уулу Нуркожо жазат, калп айтпасам илгери жазган. Музбел деген күлүк атын байлап койгон. Анан ушуга баягы ичи жылып, баягы мен сыйлаган ушул экен. Чакырыла кабыл алайын дегенде. Ошол айткан сөзү сиз айткандай муюп, баягы Солтонкулга ишенип, болуптур тиги чунагыңарды чыгарып берейин. Чакыргыла дегенде. Анан баягы кирип келип атпайбы? Балбай да. Батыр. Батыр да. Анан айтпай, чунак, сен эми тынч жүрөсүңбү? деп атпайбы? Анан ошондо дагы коркпой айткан экен. Эл тынч жүрсө, мен тынч жүрөм. Тынч жүрбөсө, катыгын берем деп атпайбы? Ошондо Солтонкул абдан чочуп кеткен экен да. Баягы оюн өзгөртүп жибереби ормон деп чочуп кеткен экен. Бирок ормон баягы сөзүн өзгөртсө деле болмок, кайткан эмес да. Солтонкулду сыйлаган үчүн гана берген. Буга чейин көп кишилер аракет кылган, балбайды бошотом деп бугудан. Бирөөнүн ормон кабыл алып макул болгон эмес. Солтонкулду гана сыйлаган үчүн гана кой берип айтпады. Унчукпай кетти. Орду өзүнчө болгон да, кишинин да орду болгон. Бул кишинин бийлик даражасы да болгон. Ал эми орус архивинде азырда сакталууда. Ал турсун баягы орус менен кыргыздардын алакасын чыңдагандыгы үчүн Станислав тасмасына кичи күмүш медаль берген. Ошону тагынган киши Солтонкулга. Бул 1893-жылдары. Демек, а киши баягы жекеле көл бугусундагы аксакал айткандай уруктун баягы ажырымдарын чечиş эмес, керек болсо эки улуттун ортосунда, орус кыргыздардын ортосунда көпүрө болгон киши да. Жакшы. Уну да белгилей кетет дейбиз. Бул киши качан каза болду? Бул калп айтпасам, бул Чыныбайдан 1 жыл мурун каза болду. Бул болжол менен 1880 Чыныбайдан 3 жыл мурун каза болду. 3 жыл мурун каза болду. Себеби телеге эне барып айтып атпайбы? Чыныбайдын Сарыбайга, "Эй уул, Чыныбай агаңдын ат жабылбаса тайча даңкы бар эле. Солтонкулдун 3 жылдан бери Балтабай башында аш бердирбей койду" деп. Ооба. Айтып атпайбы? 3 жыл дейли. Ошондо бул киши Солтонкул качан каза болду? Бул болжол менен 1885-жылдарга кайтыш болгон. Болжол менен 85-86. Жанагы медаль кийин келди да, ошону эмгегин сыйлап, кийин көргөндөн кийин келди. Жакшы. Эми биз ушул Солтонкул бул элдин кадырлуу кишиси болгон. Ошо Солтонкулдун ашы, мына азыркыга чейин билген, Санжардан билген кишилер айтып жүрөт. Бул бизде элгилүү чоң аштардын бири 3 эл аш болгон деп жүрөт да. Ошонун бири Солтонкулдун ашы дейт. Ушу Солтонкулдун ашын ким башкарып, кандай өткөн? Солтонкулдун ашын Соодонбек башкарган деп айтылат. Соодонбекке бийликти берген экен деп. Соодонбектин себеби Үрүстөм инисин, Үрүстөмдүн баласы Соодонбекчи болуш болгон жаш кезинен. Бул кишини Үрүстөмдү Соодонбек Солтонкул ата 3 жыл тарбиялап өзү. Эл арасында кандай жүрүш керек, өзүн кандай жүрүш керек, кайсы убакта сүйлөш керек, ушул бүт баарын дипломатияга тарбиялап туруп анан Иша аксакалга жиберген. Барып сынап бериңизчи, ушу жигиттерди аралатсак болобу деп. Ошондо 3 жылдан баргандан кийин тиги кишини аксакалдын жанында 1 ай жүргөндөн кийин азыр бий кылып шайлагыла, бул эл арасында кийин түбөлүк өсчү жигит экен деп. Анан ошол Соодонбек башкарган экен. Аштын башын. Бирок бул жерде ат чабышта атты бир күнгө токтотуп коюп, анан чатак чыгып, тезектөрө казакты көздөй кетем деп, шабдандар чүйгө кетебиз, бул атын бул эмне кылгы деп. Эми бул өзүнүн чоң маселе сөздөр. Ошо кезде ошолорго Садыраке, Кыдыракелер эки жакка барып, Садыраке шабданга келип, Кыдыраке тезектөрөнү тосуп, экөөнү кайра кайтарышкан экен. Кайрач шабданды Садыраке айткан экен. Мен тияңга да бияңга тартпайм, калыс адаммын. Бирок эки бир туугандын балдары бир тайдын терисине таарынып, бир кулдун сөзүнө кирип,
агасын ашын таштап кеткен шабдан туура болобу, эки уртуган орто эл башта ошону кылабы. Көп болсо бир тайдын тереккен го бир күндүк деген өңдү сөздөр менен Садыр шабданды кайтарган экен. Сагал, мына ошол бул Солтонкул өзү белгилүү киши болгондон кийин бул казак, кыргыз белгилүү баягы жерден көп кишилер абдан чакырылган. Биздин жанагы баягы ака намына кошуп жүргөн адамдар да чакырылган. Алар баягы Солтонкулга, Сарыбайга кошулуп эл бийлешип, эл башкарып турушкан. Бирок ошол 3-күнү ат чабышта ушул ат чабыш болбой калды да. Ошондон бир аз чыр болуп, жана өзүңүз айткандай, жана тезектөр, шабдандар таарынып кете баштабадыбы? Эл да акырын токтотту. Ошол ат чабылбай калган себеби эмнеде болду? Солтонкул атанын ашы, мынакей өзүңүз жантан бери айтып атабыз, 1000 баш байгеси 1000 жылкы болуп, 25 жылкыга байга коюлган экен. Анан бул чоң аш болгондон кийин атты чабыш үчүн 3 ай мурун кабар берилип, аттары тапталып метилет экен да. Анан эртең ат чабылат дегенде ат Чыныбайдын байбичеси Телегейине Сарыбайга барат экен. Сарыбай кайным көрүп чочуп кетет экен Сарыбай. Ой, эмне болуп жеңе деп. Карасын кийген аял кезде үйдөн чыкчу эмес экен. Каралып отурат. Каралып отуруп. Анан эмне болду жеңе, тынччылыкпы дегенде жумуш ушунчалык кыжалат болуп келдим. Агаң Чыныбай ат чабылса тайча даңкы бар эле. 3 жылдан бери ашы берилбей атат. Түшүмө аян берди, түш көрдүм. Ат чабышты бир күн токтотсоң, Чыныбай абаңдын аты чыгат. Байгесин өзүң билип, өзүң ыраазы кыл. Байгесиге мен ыраазымын, атын чыгып, аты калса болду эле дейт. Анан Сарыбай ат чабыш токтотуш, ошончо кишини токтотуш кыйын болот да. Анан муну кандай айтат, саяпкерин кара дейт. Саяпкерин чакырат, саяпкерин чакырып ат чыгабы дейт. Бир күн токтотсоңуз чыгат дейт. Чыкпай калса эмне болот дейт, башым кетсин дейт. Ошондо Сарыбай токтолуп калып, колтурчу сакалдууларга сүйлөшөйүнчү деп. Анан сакалдуулар чогултуп кеңешкенде сакалдуулар дагы эми болуптур, болуптур, токтотолук дейт. Аны кантип токтотобуз дейт. Кандай кылып эми элге эмне деп айтыш керек дегенде, аш ээси чыгып бата тилемейинче ат чабылбайт экен күлүктөрдүн астынан. Ошондо кандай кылабыз анда дегенде, Сарыбай сен уктагын дейт экен. Илдер. Анан Сарыбай түшкө чейин уктайт. Түшкө чейин ат чабылбагандан кийин ал кезде ат алыска 7-күздөн баштап чабылып ат эмеге барат, Кеңшөөгө барыш керек да. Анан ошо менен ат чабылбай агын токтогон экен. Эртеси чабылып ат Тилекматтын аты чыгып келген экен. Чыныбай. Демек Чыныбайдын аты чыгып келген экен. Чыгып келгенден кийин Телегей Сарыбайга айткан экен. Кайным байгенем өзүң бөлүштүр. Ат чыгып келди, мага ыраазымын дегенде, жеңе, мага ат кашканын эле үйрүн бер, калтыр. Калганын өзүң билгендей бөлүштүр деген экен. Ошондо ат кашканын үйрүн бөлгөндө 100 жылкы чыккан экен. Ат кашканы 2 жолу биттеген экен. Ошондо үйрү басып 100 жылкы чыккан экен. Андан калганын бөлүштүргөн экен. Ошол сойгон эметкенден кашкасы кайра 6 айдан кийин чогулган экен. Бу Сарыбай өзү абдан баягы токтоо, сан жылкуу Сарыбай дейт. Мына ушуга да бир токтолуп кетсең, эмне үчүн сан жылкуу Сарыбай, касиеттүү Сарыбай дейт? Сарыбай байга байлык атасынан ошконда, чанда бир балага атасынан байлык, атасынан бийлик ошот. Бирок Сарыбайдын өзүнүн шыйкыры болгон, касиети болгонда, анан бул жылкы баласы менен кадимкидей эле сүйлөшкөн, сиз экөөбүздөй эле. Сүйлөшкөн дагы ал эки колуна эки үзөңгүнү алып бири-бирине урганда, жана Короо Карагайдагы, кийин жанагы Чекиртидеги, Кытайдагы жылкылары үйрүлүп жанына келген экен. Ошондо казактын эл жакшылары, мен деген кыйындар айткан экен. Бул Сарыбай ушунчалык жылкынын тилин билет экен, ушунчалык байлыгы бар экен, ушунчалык алым берими бар экен, ушунун шыйкыры каерде, мунун дөөлөтү, мансабы каерде дегенде, ошондо казактын
сынчысы айткан экен, мунун керт башында деген экен. Керт башында дегенде муну кандайча жолдон азат кылабыз, жолдон жылдырабыз дегенде айткан экен, муну башкача кетиш керек. Бар болгон ошол. Деп анан ошо баягы калмактын чергүлөрүн жиберип, жылкыга тийип, анан ошондо жылкыга тийбей, анан Сарыбайды чаап кеткен экен да. Мен ошо Кытайга 2013-жылы ушу кыргыздарды иликтеп баргам да. Ошондо бир капысынан эле бир күмбөзгө туш келип калдык да. Бир Абыкен деген аксакал атасына Куран окуйн деп барды. Анан барганда узун туурасы бир 8-64 чарчы квадрат метр келген бир күмбөз турат. Мен ошого токтолуп карап калыптырмын да. Анан Абыкен аксакал айтат: "Сен бир нерсе туюп атасың балам. Бул сенин атаңдын, сенин бириңдин күмбөзү." Дейт. Анан мен оозума эмнегедир сала берген себебимде Сарыбай байдын күмбөзү эмеспи деп жибердим да. Десем, "Сен кайдан билдиң?" дейт. "Мен билбейм, көз ачыктык кылган жокмун, бирок сиз ушу аттуу баштуу сөөгү калган киши деп айтып атсаңыз, Сарыбайдын сөөгү калган деп укканым бар эле, ошол себептен айттым" дедим да. Анан бул Сарыбай өлгөн кезде мына санжыраларда ачык эле айтылып жүрөт. Бул итке минген, эң эле алсырап, эң эле малы жаны калбай калган кезде, жанагы 20 миң 30 миң жылкыдан эчтекеси калбай калган кезде өлгөн экен да. Ошондо Ордобай Чечен деген болгон, бул чүрүм атанын тукумунан да. Анан ошо кишинин союттун, ошо кишинин Ордобай Чечен жок житигин көп жылдар бою Солтоңкул ата, андан кийин баласы Сарыбай берип жүргөн экен да. Бирок бир күндөрдүн бир күндө Сарыбай атанын кучуна чыгармап аксакалга тийишкен экен. Аксакал ошондо 100 жашаган кез экен, бир кылым жашап калган экен. Анан чүрүм ата канчага чыктыңыз деген экен. Балам, эми билесиң да, сен башка билбесе да сен билесиң да десе, дегеле ошо өз өзүңүздөн угайын деген десе, мен эми кылым тете жашап койдум окшойт деген экен. Анан ошондо кайрып суроо берген экен, канча жыл жашайын деген оюңуз бар деген экен. Эми Кудай берген жашты жашайм деген экен. Анан дагы бир экинчи бир баягы ашта тойдо кезигип калган экен. Ошондо Сарыбай бай кечигип келген экен. Чүрүм ата төрдө отурган экен, этегин баса отуруп эле: "Аксакал, сиз да келдиңизби?" деген экен. "Келдим балам. Эми Кудай албаса келет экен да" деген экен. Анан десе, "Ой, канча жашайын деген оюңузда бар? Эми өткөндө сурадың эле балам. Кудай берген жашты жашайм дедим эле" деген экен. Анан "Качан өлөсүз?" деген сөз чыгып кетти да. Дегенде бирок Сарыбай айткан экен, "Капа таган көрө ушуну айтпасам болот эле, эми бул киши катып айтып коет маган" деген экен. Айтканда эле Ордобай Чечен айткан экен: "Балам, эми айттыра турган болдуң, айттырбасаң айттырбас болуп турду эле, эми мен сен өлгөндө элем" деген экен. Дегенден бая Сарыбай өзү кооптонуп коркуп калган экен. Ошондо байлыгы, ошондо жанагындай жылкысы, күтүрөгөн жылкылары бар экен. Анан жанагындай кырсык болуп, башкача болуп, анан жанагы 100 баштуу боз үй бар экен, жалаң балатыдан тагы ушундай кылган ууктардан жасаган сонун боз үй экен. Ошо боз үйгө жөлөнүп өткөн кеткенди карап эле отуруп калган экен а киши Сарыбай. Анан бир мезгилде кайтыш болгондон кийин анан чүрүм ошо Ордобай Чечен чүрүм уруусунан а киши 105ке чыгып калган кез экен. Анан айткан экен, небере чөбөрөлөрүн жетелетип, "Мени дөңгө алып чыккылачы. Мен ошол жерден жатып кичине айлана тегеректи карайын" деп. Ошо чекириктин кырында экен да, биз ал жерде болдук. Анан ошол жерге чоң дөбө бар экен, дөбөгө чыгып куш жаздыкты чыканагына коюп берип, астына көрпөчөлөрдөн 5-10 салып, бийик кылып анан жатканда бир көч келатат дейт, тээ алыс жакта. Анан баягы 105 жашаган менен бул кишинин көздө кыракы ошол кезде көөдөн да таза кез экен да. Анан балам, тетик жөөгөч кимдики деген экен. Десе, "Жөөгөч" деп, анан баласы "Жөөгөч дегениңиз эмне?" десе, "Мен анан айтам, сен айтчы кимдики" дегенде, ошондо Исмайыл келатат деген экен. Сарыбайдын баласы. Сарыбайдын баласы. Бухары артында келатат, тигиниси артында келатат, мунусу артында келатат. Бирок шөлкү баштык жонуна илинген тейден келатат деген экен. Капа таган көрө менин сөзүм өтүп кеткен экен.
Ушу мен айтпасам болот эле, бирок айтып баягы сөз баягы чыгып кеткен экен. Мен эми кандагыла, мен өлүмтүгүмө мал пулуңарды, тиги пулуңарды даярдагыла. Бүгүн мен кечки угумда кайтыш болом. Айтылган сөз атылган ок болуп калды. Мен Сарыбай өлгөнүн уккан жок элем. Эми мен ошо тиги көчтү токтоттургула, мен ошондо акылына сатымды айтайын дагы, акыркы керес сөзүмдү айтайын деген экен. Анан баягы элди чогултуп, баягыларды кондуруп, отургузуп тургандан кийин анан аксакал айткан экен. Эми Сарыбай жашаса болот эле. Алды оозунан тапты. Кудай айтканда баягы 100 ашык жыл жашап, мен да оозуман таптым. Эми арты жакшылык болсун. Бала чакам угуп койгула. Азыр ошо Букарга дагы, ошо баласы Исмайылга дагы аттап, тондоп мал бергиле. Анан мен өлүмтүгүмө баланча жылкы, баланча уй, баланча топос, баланча кой соёсуңар деп барып анан бутумду түздөгүлө деген экен. Бутумду түздөгүлө дегенде анан бутун балдары түздөгөн экен. Баягы ага чейин баягы союлган малды элге, журтка берди да, керез айтканга чейин. Анан тамак аш жеп бүтүп, баары бүткөндөн анан керез мурасын айткандан бутумду түздөгүлө деген экен, буту түздөгөндөн андай жүрүп кеткен экен. Жанагы сен айтасың, Букар деп атасың. Менимче мунун Бука, Райымбек, Ыбыке, Карабай, 6-7 баласы. Исмайыл бар. Исмайыл бар. Букар эмес, Бука болсо керек. Букар. Букарбы? Жакшы. Бул жерден мен сураганым, бул ичинде бир айтканы бар. Мен качан бул Сарыбай тукуму кедей болуп калганда өлөм деп айткан сөзү бар. Сарыбайдын баласынын жөө калганын көргөндө дейт. Ооба. Бул Санжырай аргандай вариант менен айтылат. Ордобайдын Мингичи дагы, Согум дагы Сарыбайдын мурдунда экен. Сарыбай менен бетме-бет ачык сүйлөшкөн Ордобай экен, чечен. Башка кишилер дагы эмес экен, сүйлөшө алчу эмес экен Сарыбай менен. Сарыбай менен ошо Ордобай чечен ганакей сүйлөшө алып, баягы черин жазчу экен. Мингичи дагы Ордобайды сойгучудан мисал үчүн мына бир дөңгө отурса Сарыбай, кишилер менен кымыз ичип отурса Ордобай келтат дейт. Жакындаган сайын эле атты оозун тартып эле камчыланып, теминип эле атаңын оозайын. Бай болсо бунусу дагы мени тоготкусу келбейт. Бул да баскысы келбейт, теңин албайт деп эле теминип, баягы эмете сүйдөнө баштап турду. Болду, жинди болду. Ошону сурабайын, сен мени кычкылып ал дептир. Анан да бір күнү келип отурса, Сарыбай Ордобай келет. Гел, суусун ич, тигибу деп бала эл журт, бала чакка жакшыбы десе, эл журт аман, баары жакшы, баары жайында болгону эле балдарга алкын-жулкун оору састымо тийип, балдар ошо менен бир аз оору атчат дептир. Анан Сарыбай бир малчысын чакырып, бир семизилик деп барып Ордобайга жеткизип бергиле дептир, Жылбулакка. Анан эртеси бир тай жетелеп алып, жанында баягы 5-6 киши алып барып, Ордобайдын балдарын көрүп келелик, састымолоп атыптыр деп барса, Жылбулактын сайында Ордобайдын балдары чөп чаап атыптыр дейт. Алкын-жулкун оорусу ушу турбайбы? Билбеген, бышпаган баш. Атаан көрүп, муну билсе Ордобай эми күлкү кылат. Моутайда пармамысына байлап койгула, биз кайра тарттык деп кеткен экен. Бул жерден жана урматтуу замандаштар, биз бир аз артка кайрылып калдык. Сарыбай өзү берешен киши болгон. Солтонкул атасы бай болгондо, Солтонкулдун ашын айтып атпайбыз, биз бирден бир чоң аштардын бири болгон деп эл оозунда айтылып калган сөз. Ошо Сарыбай баягы бугулардын баарын чогултуп, конок алып отурган жанагы бийлерге айтып атпайбы, туугандар. Солтонкул бирөөңөр агаң, бирөөңөр атаң эле, ата эле. Каза болду. Ашты кандай берген атасыңар? Элге салып атат. Элге салып атат. Анан баягы бугунун баягы бийлери отуруп сүйлөшүп атпайбы? Сарыбай, сен эми өтө мындай сараңдык кылба. 25 Байга. Атка байга салабыз. Астыңкысы 1000 жылкы болсун. Ошо 1000 жылкы бир дагы минилбеген, жүгөн салынбаган жылкы болсун. 1000 жылкыны бөлүп, кароон өзүнчө кой, кайтартып койгон. Деп атпайбы? Анткени бул айтылат, 2000 боз ити келген дейт. Жанагы салык-салгында айтпай, элиңдин санына жараса 300 боз сен тигесиң, тиги сен тигесиңге 150 боз тигесиң деп элди баягы бөлүп берип, жана бийлерге
жана ошентип атып 2000 боз ит тигип чоң баягы оюн зоок болгон үчүн Солтонкулдун ашы өтө чоң бай аш деп айтылып калган ошо да. Анан ошондо айтып атпайбы, Сарыбайдын баягы адамгерчилиги дейбизби, бүгүнкү союшка баягы 80 жылкы ушундай коюп кой десе, жылкы сайдап келип атпайбы, байым бир 17-18 жылкы ашык болуп калса эчтеке эмес, андай мындай жетер деп койгон. Анан жанагы Телеге апа келип бир күндүк сууту сурабадыбы, ошого бул деген 78 жылкы сойгон дейт. 78 бир күндүк 78 жылдырган үчүн. Сарыбайдын касиети деген сөзгө жооп бербей койдуңарбы? Бул Сарыбай жана ат кашка кунан кезинде дейт, ушу минип жүрүп, малын кайтарып жүрүп, баягы туман болуп, бул каптап, бойгун турганда үргүлөп кеткен турбайбы? Үргүлөп кетсе баягы бир эмеси баш чачы дыбырап ойгонсо алысыраак киши турган экен. Анан бул чочуп кеткенде баягы үн сүйлөбөй эле коркпай айткан экен, балам малың аман, жаның аман, өркүнүң өсөт, тукумуң өсөт деген экен. Ошондо жанагы касиеттүү Кыдыр аке жолуккан деп жүрбөйбү? Өзү да Сарыбай көп жерде айтып калчу экен. Анан жана өзүңөр айткандай, Кыдыр алейхисалам жолуккан экен да. Ушу ат кашкага да тийген деп атпайбы кунан кезинде. Анан жана ат кашканын үйүрү көбөйүп, жана ат кашканы эле калтыр, калганын ала бер деген ошол. Ат кашка болсо эле үйүр көбөйөт деген. Анан Сарыбайдын жылкысына казакта, калмакта тийди. Бирок булар уюлгуп, момутуп айдап атып тебелеп кетчү экен да, коркчу экен. Жана өзүң айткандай, мунун сыры маңдайында. Сарыбайды чапсаң керт башына болду деп. Анан баягылар журт которуппу, баягы жайыт которуп кетип бараткан калмактар кол салып, өзүнө Сарыбайдын өзүнө келип чапканда калмак айтпай караган калмак. Башка чаптың болду эми булар токтобой жылкы деп. Кийин ажырап кетпеди жылкыларчы. Мына ошол болгон ошондой да. Эми биз мындай токтололу. Жанагы короо карагай деп атабыз, Алтынбек. Эмне короо карагай? Короо карагай ошол көчүнүн үстүндө, мен кең суунун үстүндө ушундай табигат ушундай жаратыптыр. Тегерете ушундай карагай жеринен чыга албайт, оозу бар. Анан ошол жерге 30 000 жылкы батат деген Сарыбайдын жылкысы. Сарыбайдын жылкысы ошого киргизип камаган ушундай деген атай ушундай жер да, бул өзү бир табигат жараткан. Бул ошол жылкы камаган деп ушинтип айтылат ушул жерге. 30 000 жылкыга чейин Сарыбайдын жылкысын койгон деп. Жана кең суудан чыкканда тоо турбайбы? Ошондо жайык турбайбы? Бир жагынан эле киреткенде жылкычы ошол жерде кармап койот экен. Мындай беттен кирет, кыр менен барып туруп. Кыр менен барып кирет. Эми короо карагайдын бийиктиги Чаркудуктун жайдоосу менен бирдей. Бул короо карагайга кар жааса, Чаркудукка да кар жайт. Биз билебиз да, Чаркудукка кар жаадыбы дегенде короо карагайды карайбыз. Эми аксаган сиз дөт кул тукумусуз да. Жанагы Батыркан, Саламат, Субан, Көмөк деп атпайбызбы? Мамыт. Ошол үчүнөн Саламат деген баласы бир тың чыкты. Саламат тың чыккан жаш кетип атат. Жаш кетип атат. Бул киши эч кандай мансапта болгон эмес. Бирок бул кишинин касиети ушундай экен, кандай чоң болсо, кандай бий болсо, барып бул киши айтканда эч ким каяш айта алчу эмес экен. Бул киши атасы Дөөткулу каза болгондо аш берем дейт экен. Манастын китебин окутуп, Көкөтөйдүн ашын окутуп көрүп, ой бул анча-мынча эле болгон турбайбы? Манас айттырып. Манас айттырып туруп, бул анча-мынча эле аш экен, мен башкача аш берем дейт экен. Бул киши мына кейдеги тоңдун кыдыктардын баш болгон элге кекилик анам 1000 кой салган экен. Силер даярдайсыңар деп. Ошондуктан токтоюнда элге Токойго көчүп барып, жайлата табак кырасыңар деген экен. 4 кишиге бирден табак тартылат, табак кайра алынбайт дептир. Жанагы боорлорду силер Токойго барып, отун даярдайсыңар. Аш берилгенде отун суу силердин мойнуңарда деген экен. Кемчил болбосун. Кемчил болсо жооп бересиңер деп. Анан эми бул киши өтө текебер кандай касиеттүү адам экен. Атасы Дөөткул өлгөндө баягы белгилүү адамдар, ат жабдыктары жакшы адамдар келип өкүрүп келгенде көз көрсөтүп, аттарын алып дооронго берем деп өзүнчө тийдирип байлап койгон экен.
Junuş Bay atasının yengisi inisi Töreyan'ın törtü da. Oşol Junuş Bay gelemedeken tekeste. Anan emin gelgende atın bayla tutmay. Vay yok degende yerimden ayın degen eken. Emine doğranğa gelgen kişiler atalat de yerin götürüp gelmek bile. Tibengile yerin erge degen eken. O şeyin tip er tokunun 40 atlı baylatıp doğranğa bildirgen eken. Bu kişiye oşol mansağı var adamlarda hiç kimisi kaya saytıp imet alçımız eken. Şunda kasiyetli adam eken birok ömrü kıska olup kargış menen oşolda bu yerde 2-3 variant aytılып atат. Kargıştı. Çınıbay kargagan deydi eken, Junuş kargadı deydi. Çınıbay Алматыдан asker koştutup keletат deydi. Oyostun jardamчысы болуп атат да. Анан кел атса ошо Саламат атасына күмбөз тургузуп атыптыр. Анан турган жигиттерге айткан экен, Чыныбай келатат, эч кимиң турбайсың деген экен ордуңан. Бирок болбой эле баягы келгенде ассалому алейкум деп ат менен келгенде баягы күмбөз көтөрүп аткан балдардын баары тура калып саламдашып ийген экен. Десе, атаң көр, мен айткандай кылган жоксуңар деген экен. Анан ошондо кучуна чыгармап тийишкен экен. Кадимкиде Саламат Чыныбайга, "Эй, кул, сен качантан бери бугуну бийлеп калдың эле?" деген экен. Баягы кулда кулак жогун чыкпайт дейт. Kur'an okup dur, Kur'an okup bata kılat. Anan getip atkanda esirgen ekensin, aram kul degen eken. Degende Çınıbay sanjырачылардын айтымында бир эле караган дейт көзү менен. Bu kişinin de жөнөкөй киши болгон эмес, касиети болгондо. Бир эле караган дейт, анан Чыныбай узап кетелек кезде артынан ат келген дейт. Ат келгени чабаган келген дейт. Аба ушундай болуп калды. Тиги Саламатты азо жылкы сүйрөп кетип, баягы башы жанчылып кайтыш болуп калды деген экен. Биз эмне кылабыз? Биз ашты токтотобузбу? Рүстөмдүн ашын же тиги кишини коебузбу деген экен. Дегенде аша дөт кылдым. Аш менен кое бергиле сөктү деген экен. Ошонтугунан баягы бир күн өткөзүп, анан ашты өткөзүп, сөктү анда мурункун коюлуп калган экен да. Бул эми Чыныбайдын көзү тийген деген сөз бар ушундай. Эми дагы бир сөз бар, муну тактап айтып кой, эл оозуна калган да. Ошол жанагы Чыныбай бир карап катып айткандан кийин, бул ошол жерден эле кирпич кулап бутунабы колуна тиет. Бармакка. Жунушбай менен деле каргады деп атпайбыз. Жунушбай текес экен. Тиги коргонду тургузуп атып, Саламат текеске барып Жунушбайга кезигейин деп кетип баратып, чоң беттен кезигиптир. Тиги киши келатыптыр, агам нашы эмне болду экен билейин деп. Анан ал акыбал сурашып, атаң нашы эмне болду? Кандагын болду? Мен да сизге ошого бараттым эле. Канча жылкыңыз бар дейт. Баланча жылкым барса 40 кара өтөн байтал алып калыңыз. Кемпириң көрүп суусундугуңарга жарайт. Калганын чыгымдабаңыз, ашка керек дейбиз дейт. Ошондо Жунуш багы малачы жаначы Жунуш кайрат ош жерден эле бурулуп муздак булак бар ар жакта. Ошо муздак булакка түшүп каргаган дейт. Ялда ушул дөт кылынын карачалыгынын азап өтүп кетти. Же пендем деп жаратсаң, мени ал же ошо карачалыкты ал деп. Кудай чын жаратсаң деген турбайбы? Анан барганда кемпири жолунан көрүп эле өңү башын көрүп туруп байынын билиптир. Баланы жеп келаткан экенсиңер деп. Ал каргышың кайра дегенде жылдыз толуп кетти, кеч болуп калды байча деген экен. Бул орус оёзбу үйдө конок болуп атпа да, дөт кулдун үйүндө. Конок болуп атканда Саламат кичинекей да. Ойнап атып бул орустун мойнуна чыгам деген орус туруп берген. Ушуну көзү менен жаман караган экен да жаш Саламат. Ушуну орус айтып жөнөкөй бола эмес. Жөнөкөй бола эмес деп ошондо орус айткан экен. Жакшы, эми баягы Саламаттын бир жагын айтып койдук. Бул Рүстөмдүн Ормон Сооданбек деген баласы болгон. Сооданбек жөнүндө эмне айтасыңар? Сооданбек ошол жетим калган, Рүстөм жаш өлгөн. Рүстөм баатыр болгон. Анан жаш өлгөн экен. 25-inde деп бирөө айтат, 27-inde бирөө айтат. Ошондон 2 ул калып Ормон Сооданбек. Сооданбекти мынакей мен жана башында айтып кетпедимби? Солтон Кулубай өзүн алып, өзү тарбиялап, Сооданбек
мыкты бий болгон, болуш болгон экен жылы. Мунун бир кызык жери бар, Нышага жиберди деп эдим, сынаган деп. Киргенде Нышанын 2 кызы бар экен. Улуу кызы карап туруп айтат экен, ой, могу жигиттин сарамжалдуу жигит экен, чокойунун бир жагын быйыл кийип, экинчи жагын эмне жылы кийет окшойт го дептир. Анда сиңдиси, эже көрүп турбайсызбы? Бул сарамжалдуу экенин күзгүсү жеңинде турбайбы мунун? Эки жакка чыкканда каранып алат турбайбы деп. Көрсө баягы илгери эми чокой бир чокой анан жантык басса керек да бир жагын тойтоюп калса бир жагын бир деп айтты да. Жокчулук заман. Жокчулук заман илгери эмес азыр кээ бирөөбүз эксплуатациягө салбайбыз. Баягы жең тондун жеңи менен артып жүрүп жылтырап калган экен. Содонбек ата бул өзү 20 жылдан ашык болуш болгон. Болуштукту бул киши жана бий болуп жүрүп, ана мына болуш болуп, бул жерден эчен казак кыргыздын чыр-чатактарын аралашкан бул киши. Чүйгө талаш эмелерге ат башын аранга чейин барып, топтордо жүргөн киши бучу. Бул кишинин эми 11 баласы бар го. 11 баласы бар. Балдары укум тукум өсүп. Бул көчүдөбү? Көчүдө. Обозбек, Өмүрзак деген балдар бар. Бул кишинин балдары көчүдө, бирок бул Алыбайларды революциядан кийин Алыбайды кугунтуп калган, Алыбай тукумун. Мына Содонбек улуу баласы Өмүрзак деген Украинага чейин барган. Анан соттолушкан. Анан буларды окуткан эмес экен. Мына жанакы Сөлпүйүп деп атпайбы? Сөлпүйүптөр, Содонбековдор Сөлпүйүп болуп жазылышып, ошолор окуган Биримтай Мусатай деген. Мусатайдын уулу Абдырасыл деген профессор биякта. Врач. Анан жанакы Гүйкөйүп деген баласы болгон. Гүйкө, Сөлпү дегендер ошол Гүйкөйүп Байбагыш деген баласы Гүйкөйүп болуп окуган. Содонбектин балдары азыр эң кичүүсү Абдыразак, анын уулусу Тентимиш Кытайдан кийин келишти улар. Абдыразактын балдары азыр түптө Бишкекте жүрүшөт. Эми биз жанагы саяпкер Жаныбекке токтолуп кетсек. Жаныбекти айтып койгула. Сары толо койдобу? Жаныбек ата бул саяпкер болгон экен. Мыкты саяпкер болгон экен, 14 атка чейин билчү экен бул киши саяпкерликти. Моундан кийин могу чыгат деп. Дагы чыкчу күлүктөрдү эметкенде бир караганда эле мындан кийин бул чыгат, булаттан кийин бул чыгат деп 14 атка чейин билип койчу экен бул киши. Саяпкерлиги ушундай экен. Анан бул киши көп жерде баягы сынап көп жакка аты чыккан экен. Бул кишинин аты тиги Талашка чейин Жаныбек сынчы деп, саяпкер деп. Чүй Талаш эмеге чейин аты чыгып, бул кишинин дүңгүрөп турган кез экен. Бул киши жылкынын ичинде эмне болуп атканын качан өлөрүнө чейин билчү экен керек болсо. Кайсынан кайсыл, денеси кайсыл, атасы кайсы экенин карап туруп биренгени бардай көз ачык экен да билип коет экен. Жакшы. Бул кишинин менче Моке, Чойбек, Жоробай деген балдар, ушулар балдарынан чыкты. Балдарынан саяпкерлик чыккан жок. Бул кишиникин Батырканга, Дөөткулунун Батырканына жукту деп. Ошту деп. Бул касиет жылышат экен да. Касиет экен да, Кудайдын бергени. Алтынбек, эстелик тургуздуңар. Жетегибизге тургузбадыңарбы? Ошо иш-чара жөнүндө айтсаң. Биз ошол жерге барып, ушул фондту, мен фонд жөнүндө бир аз айта кетейин. Бир назар бий фонду 19-жылы уюштурулуп, биз юстициядан өтүп, ошондон бери устап 18-жылы баштаганбыз, уюштурулган. Анан ошондон бери бир назар коомдук фонду болуп, анан ушу бир назар атабыздын биз деле ушул кеңешип, ушул тукумдары бир назар атабызга ушул эстелик коелу, Куран окуталы, ушул элди эмгеги көп өтөгөн киши катары ушундай барып биз эмеге дагы ушундан 10 тукумунан Жалал-Абад курортуна барып ушул Куран окутуп келдик. Мына могу жерде ошол 10 баласынын тукумдары, булар баары барышып ушул жерден ушул барып Куран окутуп келдик. Анан ал жерден ушул биз барганда бул жерде көп киши тиги Нуркожо ажы, Нуркожо атабыз.
абдан көп эмгек кылган экен. Бирназар атанын коюлушу, Кайсерге коюлган ушу иликтеп, чоң эмгек кылып, жыл сайын барып Куран окутуп эле ушул Бирназар атам коюлган жерин издейли деп бизге жеңилирээк болуп, ошол атабыз издеп барып, ошол эми так даана коюлган жери эмес, ушул районунда, ушул жерде коюлган деген, ошо жергиликтүү эл да кайтып, ошону менен ошол жерге коюлуп, эстелик орноттук. Жетөгүздүн кире беришинде Бирназар бий атабызга арнап ушул тарыхый архитектуралык эстелик орнотуп, ушул бий атабыздын кылган эмгектери үчүн ушу кыргыз элинде. Анан бул санжырачылар дагы, сакалдуулар дагы бир айтып кетип атат. Өткөндө бир киши айтты, ушул Бирназардын балдары силер өзүңөргө менчиктебегиле. Бул кыргыздын инсаны болгон. Эч кандай мындай атактуу адамдар бир урунун же болбосо бир көл элинин кишиси болбойт. Бул кыргыздын гана уулу болот деп ушундай кептерин айтышып. Андан кийин бул эстеликке биздин Жетөгүз курортунун жарылган жүрөктүн үстүндө Үч булак деген жайлоо бар. Ошол жайлоодо Бирназар атабыздын ошол тоюн өткөздүк. Куран окутуп, ал жерге ушу эми Бирназар бийдин тукумдарына биздин азыркы учурда эң мыкты уулдарынан дейбизби, кандай дейбиз, биздин чоң ушу сыймыгыбыз дагы ушу азыркы биздин президентибиздин 7-чи атасы болот Бирназар бий. Ал кишиге биз дагы ушу кабар берип, ушул келип Куран окуп кетсеңиз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо десек, чакырсак ошол убактысы бош болуп, ошо келип, өзү келип, ушу Куран окуп, Куран чүрүп кетти. Анан Бирназар ата жөнүндө азыр ушул көп кеп айтылып атат. Анан ушу Бирназар ата сыяктуу кишилер, кыргыздан чыккан кишилер болгон үчүн кыргыз болуп сакталып калды го деп мен ойлойм да. Ушул ар бир кыргыздын ар бир урусунан эле эң жакшы мыкты адамдары чыккан. Ошол кишилер ушу кыргыздын улут болуп сакталып калышына чоң эмгектерин кошушуп, ар ким өз учурунда бул кишинин ушундай эмгеги жана элди көчүрүп келүүдө, ушул көл өрөөнүнө алып келгенде ушул көп азап тозок менен эл көчпөйбүз деп баягы калмактардан запкы жеп калган элди көчүрүш абдан оор болгон экен. Анан ушул Бирназар атанын мойнуна жүктөлүп, аны жанагы мурунку айтып кеткендей орус окумуштуусу Аристов, анан топограф Андреев дагы өзүнүн эмгектеринде күндөлүгүндө белгилеп Бирназар алып келген деп жазып атат да. Бирназар бий жөнүндө оозунан айтылган киши эмес. Бул жөнүндө илгертен бери эле китеп жазып, Бирназар бий жөнүндө айтылып келаткан мына азыр китеп болуп чыгып атат. Бирназар бул тарыхый инсан, бул өзүнүн эмгеги менен, жанагыдай чоң эмгеги менен эл оозуна калган адам. Мына бүгүн ошол Бирназар бийдин эстелигинин тургузулушуна, Бирназар бийдин кандай киши экендигине мына өзүңөр айтып отуруп, элге түшүндүрүп берип жатасыздар да. Рахмат сиздерге. Алыстан келип, ушул баягы берилип, эзилип дегендей айтып бердиңер. Бардык жакшы сиздерге, ишиңерде ийгилик болсун. Асага сиз дагы ушул дагы эле ушул санжыраны ушул балдарга таратып, айтып өтсөңүз, кийин ушундай суроолор болбосун. Ким Бирназар бий деген? Мына башынан эле бул элдин баары эле абдан жакшы билет. Биз азыр жаштар ушуну айтып жүрбөсөк, биздин максат ошол элге ушул жакшылыктарды айтып жүрсөк, эл оңолот, эл түзүлөт деген эле ой. Рахмат силерге. Ишиңерде ийгиликтүү болсун. Рахмат. Эми сага дагы ушинтип эл үчүн кызмат кылып жүрөсүң. Кыргызстан боюнча тарых жыйнап, санжыра жыйнап. Бул ата-бабанын басып өткөн жолу, биздин жолубуз эмес. Биздики макташ үчүн эмес, биздин ата-бабабыздын болуп өткөнүн аныктап, урпактарга жеткизиш биздики. Сенин эмгегиңе да ыраазыбыз. Ушул эмгегиң үзүрлүү боло берсин, ден соолук берсин Алла сага. Рахмат. Урматтуу замандаштар. Ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламаттуу болуңуздар.